Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер үчүн жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаевмин. Урматтуу мекендештер, алгач биз Кудай буйрса бул чыгарылышта Россия боюнча бүгүн маалымат бермекчибиз. Ошол Россиядагы актуалдуу вакансиялар бизде кайсылар бар азыркы убакытта, ошондой эле Россияга барганда, өзүңүз барганда кандай расходдор болот, ал эми компания менен барганда сиздерде кандай расходдор болот. Ошол өзүңүздөр баргандын плюс минусу жана ошондой эле компания менен баргандын плюс минустарын айтып бермекчимин. Анда эмесе ушул видеону акырына чейин жакшылап угуп, өзүңүздөрдүн бааңыздарды берип, анан лайктан басканды унутпайбыз. Ошондой эле ушул видеону жумуш издеген мекендештерге бөлүшкөндү дагы унутпайбыз. Ошондо гана алгоритм, биздин YouTube каналдын алгоритми ошондой биздин жумуш издегендерге биздин видеону таратат. Эми урматтуу мекендештер, алгач бизде Россиядагы азыркы убактагы актуалдуу вакансия боюнча маалымат бермекчимин. Бизде болсо Кудай буйрса азыркы убакта машина заводдору бар мырзалар үчүн, ошондой эле бизде тоок эти, балык эти, колбаса цехтер бар. Кимдигим ошол балык эти, тоок эти, колбасага, ошондой эле машина заводко барам десеңиздер, биздин плюс 996 508 888 230 номеруна WhatsApp'тан жазсаңыздар, бардык суроого жооп берип, анан иншалла айлык акынын эсебинен жол келе төлөп берип, анан барып каласыздар. Ошондой эле бизде биринчи пландагы жумуштар, ошондой эле экинчи пландагы жумуштар деп биз Россиядагы жумуштарды экиге бөлгөнбүз. Бул болсо мисалы биринчи пландагы жумуштар булар тоок эти, балык эти, колбаса, теплица, складтар болот. Проработка компания жумуштары, алар болсо жол акынын төлөп берет айлыктын эсебинен. Ал жакта көбүнчөсү 6 күн иштеп 1 күн иш алып, жатаканаңыз бекер регистрация кылып берет, эмгекчимин түзөт, жума сайын аванс алып турасыз, анан айлык акы ар айдын 15-inde 30-ында берип турат. Ошондой эле униформаларын бекер берет, бир мал тамагы бекер болот. Бул проработка компания жумуштарын айтып атам мекендештер. Ал эми Мегастар компаниянын Тула областындагы мырзалар үчүн бизде дагы чоң хабал аттуу чоң заводко дагы жумушка чакырабыз. Ал жакта болсо айлык акы 3600-ден 4000 чейин чыгат. Ким деген барам десе, биздин албетте WhatsApp номерге жазып, чалып койсоңуздар, бардык суроого жоопту аласыздар. Ал эми бизде экинчи пландагы жумуштар болсо, булар нан заводу бар, экинчи пландагы жумуштар даяр документ менен барыш керек. Кудай буйрса апрелдин 20-сында Шереметьево аэропортуна дагы көптөгөн 200-ге жакын адамды кабыл алабыз мекендештер. Анан кийин бизде болсо LG компаниясы бар, гостиница, ресторандар, гипермаркет, супермаркеттер бар, соук чыгарган завод цехтер бар, чай заводу бар. Кудай буйрса бизде жанагындай май чыгарган завод дагы бар. Жумуштар арбын мекендештер. Андыктан иштегенди каалаган болсоңуздар, биздин албетте плюс 996 508 888 230 номеруна жазсаңыздар, бардык суроого жооп аласыздар. Эми бүгүнкү чыгарылышта экинчи темага өтөлү. Бул болсо ошол Россияга өзүңүз барганда кандай плюс минустарыңыз болот, кыскача жооп берем. Ошондой эле компания менен барсаңыз эмне плюс эмне минустарын айтып берейин. Эми караңыздар, эгер сиз Россияга өзүңүз бара турган болсоңуз, албетте сиз 10 миңден 20 миңге чейинки жол акынын төлөйсүз. Жол болсо самолет менен, жол болсо ошол минивендер менен кетесиздер. Ага болсо ошол 20 миң тегере кеткен болсо бир адамга, аэропорттон баргандан кийин дагы сиздер Москвага барып калсаңыз, ал жактан квартира издейсиз. Квартиранын баасы дагы кеминде 10-15 миң болот. Экөөнү кошкондо 35 миң болот. Жол акы менен квартиранын акчасын кошкондо 35 миң болот. Анан сиз регистрация кылдырасыз, же болбосо аминага турасыз, ал дагы кеминде 15 миң болот. Ошо менен сизде 50 миң тегере болуп калат. Анан биринчи жумуш издеп тапканча дагы тамак ашыңызга дагы 10 миң кетип калат. Ошентип бир адамга өзүңүз бара турган болсоңуз 60 миң расход кылып коесуз. Эми компания менен барганда кандай сизге выгодасы бар? Компания менен барганда, компания ошол 10 миң 20 миңге чейинки акчаңызды сизге үнөндөп туруп, айлыктын эсебинен төлөп берет. Сизди аэропорттон тосуп алат, такси менен офиске алып барып, буйруган жумушун сунуштайт. Даяр жумушка сизди жумушка орноштурат, эмгек келишими түзүлөт, регистрация кылып берет Кудай буйрса, анан кийин медкинишканы кылып берет. Ошол медкинишка, трудовой договорго кеткен, сиздин өзүңүз барсаңыз кеткен 30 миң акчаңызды булар дагы үнөндөп калат. Анан жакшы жери гарантия менен жумушка барасыздар, гарантия менен жумушка иштеп каласыздар. Стабилдүү жумуштар. Ошон үчүн мекендештер, караңыз, ошол 60 миң короткон жакшыбы, же айлыктын эсебинен самолет менен же машина менен барып алып туруп, кийин акырындан айлыктын эсебинен кутулуп туруп, анан кийин документтин баарын ошол компаниядан пайдаланып кылып алып туруп, Россияга тиешелүү анан башка жумушка өтүп кеткен жакшыбы. Албетте экинчи пландагы компания менен барган сиздерге выгодный.
Тем более азыркы убакта могу биздин мигранттарга байланыштуу Россияда өтө билесиздер барыңыздар, мигранттарга байланыштуу документтерди оформление жагы өтө курчуп калганга байланыштуу официалдуу компанияларга барып, официалдуу компания менен иштеп калып, ошол акыл калчап документтин баардыгын даярдагандан кийин анан экинчи планда жұмыстап өткөрсөңүздөр болот. Кааласаңыздар биздин компания аркылуу ошо барып иштеп, биздин компания аркылуу башка жумушка өткөрсөңүздөр болот. Бизде жумуштар көп, 15 жумуштун түрү бар. Биринчи пландагы жумуштар, экинчи пландагы жумуштар деп бөлүп койгонбуз. Аны жогоруда айтып кеттик. Мисалы, нан заводу, шоколад заводу, LG компаниясы, складтар, магазиндер, супермаркет, гипермаркет, гостиница, ресторандар, соук чыгарган завод, чай заводдун баардыгы экинчи пландагы жумуштар дагы бул жака деген ошондой эле Шереметьево аэропорту, бул жака деген Россияга барып калган болушуңуз керек. Россияга тиешелүү баардык документтиңиздер болуш керек, ошондой эле регистрация болуш керек, действующая. Ошол негизинде алар текшерип жумушка алат дагы, өздөрүнүн документтерин коюп берип иштеп каласыздар. Айлык акысы 3000ден 4,5-5000 чейин барган жерлери бар. Экинчи пландагы жумуштардан. Ал эми биринчи пландагы жумуш бул эң жакшы, бул силерге сунуш. Бул болсо ошо проработка компания менен Мегастар компаниясына барасыздар дагы, иштеп каласыздар дагы. Ошолор аркылуу документ кылып, ошол жумушту жагып калса иштеп кете бересиздер. Жакпай калган болсо кеминде 35 күн, 45 күн иштеп коюп, бир убакта анан экинчи планга өткөрсөңүздөр болот. Биздин баардык компаниялар менен бизде келишим бар. Ошол себептен биз ушинтип каналга чыгып турабыз. Жакшы иштер бар, жумуштар болушу долбоору ар дайым сиздер менен. Бизге комментарий калтып, лайктардан басып, ачык-ачык сүйлөңүздөр. Ошол барыңыздарга ийгилик, Аллахым барыңызды колдосун. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.